биздин декан Сансызбай. Сансызбай агайым тууралуу бул баянды алгач таланттуу журналист кезинде агымда Азаттыкта чогуу иштешкен карындашым Чолпон Орозобекова башкы редактор болуп жүрүп жабылып калган «Де-факто» гезитинин 200 санына жарыялап барып токтогон элем. Ошондон кийин Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрындагы бир салтанатта жолуккан маркум Ишенбай Абдыразаков агам «Шайлоо, Сансызбай тууралуу жазганың эмне токтоп калды? Улантсаң болбойбу?» деген эле. Ошондон кийин чындап чыгынып аягына чыкканымды да айта кетейин дедим. Кыргыз мамлекеттик университеттин филфагынын балдар кыздарынын баары окуубузду Сансызбай агайдын канатына калкаланып жүрүп бүткөнбүз. Менин бир да класс билими жок. Гесит оку деп достор шылдыңдаса геситти тескери кармап алып сүрөтүн көрүп туруп таштап койгон. Өмүр бою кой баккан пограничник болот акын жестем, илимпоз, окумуштуу десем эле кыртыштап. Окумуштуу да кишиби, ийне жеген итке окшоп, жууган соң унутуп таштап, каксы кургап кеткен дамбалдай болгон орой купкуу немелер болот экен. Өткөн жыл Ишенбайдын баласы арпага келип эс алып кетти. Илимпоз экен. Кудай ургандын ак жайдын күнү да таштай болуп колу жылганын көрбөдүм. Тарамыштары ипичке болуп көгөрүп турат. Көз айнек тагынып алып, бирөө сүйрөп кетчүдөй жерди да тандап басып, итирейеттим эле. Анысын билбей тамакты чүмчүңдөтүп, үстөл койдуртуп алып, теринин арасынан бит карап аткансып, Кудай албагыр. Майын түртүп салып, жалаң кара кесегин терип жейт экен. Андан да жөн жебей, китеп окуп олтуруп жейт экен деп эле нааразы боло берчү. Азаттык майрамдуу даталарда коллективди ресторанга алып барып сыйлап, отуруш ойда айлап калган маалда баары сүлкүлдөп бийик аттанып. Өмүр бийлеп көрбөгөн, бий дегенди билбеген мен акылдуу десек да, таланттуу десек да, суйкайган сулуу десек да куп жарашкан Бүбүкан Досалиеванын өзүнөн да кымбат кемчет шубасын кайтарып жалгыз калар элем. Бүбү шайланайын, мындай шумдук шубаны 1,5 ышпаналарга алдырып ийсек, Азаттыктын эл караган бети жер карап таза ит болобуз. Эртең эле ооз кесиптер жасып чыга калат. Андан көрө көз ирмебей кайтарып олтурайын. Иштеп жүрүп көптөн бери бийлейт элексиң. Алакты болбой чекең тердеп, чериң жазылганча бийлеп ал. Кийин бир кереги тийчү жерде сен эмес менин шубамды эл акыны дүйшейип кайтарып олтурчу деп айта жүргөнүңө жакшы деп койор элем. Анан жаңы бийлик келди. Бүбүкан ага үйгө мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу боюнча комиссиянын жооптуу катчысы болуп чоңоюп кетти. Бир күнү эле кесиптердин бири Бүбүканды шыбаган макала басып жиберген экен. О, Кудай албагыр, окусам Досалиева мамлекеттик наамдарды өз билгениндей калчап, көрүнгөнгө соодалап, акчасына кымбат шуба сатып алды. Ишенбесеңер кийип жүрөт деп жазыптыр. Мына сага Шыбашкин. Оозго келгенде оттоп, калпты каалагандай жазса боло берчү жаңкешти жазмакерлердин заманы келген турбайбы дедим ошондо. Ошол Бүбүкан Досалиева да Сансызбай агайдын абийирдүү студенттеринин бири болчу. Атаган аталуу убакта азыркыдай боек соёктун ашып ташып турган кез эмес эле. Азыр боектун көптүгүнөн кыздардын баары эле сулуу болуп кетпедиби? А кездеги сулуулар боенуп соёнбой эле Кудай берген өзүнүн өңү менен жарк этип жанып турчу. Сөз жок, ар бир курстун бирден сулуусу болор эле. Бизден бир топ кичүү курстун сулуусу Досалиева Бүбүкан болгон. Сабагын жалаң бешке окуган бул кыздын окуусуна мишайт этип, сугу түшүп суктанган жигиттердин көбүн билбесем да азын билем. Азаттыкта чогуу иштегендиктен кээде кыргыздын 2 жигитин сүйбөй коюп киши кылдың. Кокус сен аларды сүйгөнүңдө экөө тең бүгүнкүдөй даражага жетмек эмес. Бири сенин айыңдан акын болуп, бири сенин айыңдан академик болду. Бүкөн сага рахмат деп коем. Баарыбызга атадай камкор, боорукер, манифестке караганда Манастай түшүнүктүү, Маркска караганда Саякбайдай жакын, качан көрсөң эле биз өңдүү мадрабаштардын таламын талашып жүрүп өмүрдөн өтүп кетчүдөй болгон. Баарынан да филфактын студенттери ат тезегин кургатпай, бири күн алыстан милицияга түшүп турса, бири группасынын бүтүндөй стипендиясын кагып алып, калыңына төлөйм катын алам деп кетмен төбө жака кетип жоголгон. Бири сабакка келбей эпкиндеп кетип жемпетте ыр окуп жүргөн. Бири батташкан кирпиктерин укалап китептердин арасынан туруп келатса, бири 2 жылдан бери сүйлөшкөн нарындык кысым чанып кетти деп керез катын калтырып, жатакананын 4-кабатынан боюн жерге парашют кылып таштап турган. Бири шейшептерди аркан кылып эшип алып вино ташып турган жиндикананы атайлап, агартыш, көгөртүш үчүн
жараткандын жанынан келгенсиген. Окумуштууга караганда Отрадный айылынын башкармасына көбүрөөк окшогон Сансызбай агайды сагынбай эстөө деги эле мүмкүн эмес. Жада калса жарыгы түш элек таңкы үрөң бараңда жатаканабызга келип, уктап жаткан жерибизден ойготуп алып, ушул карыш турган жерге турмугуңар турбай, тураңар түгөп, чурку болуп калсаңар деле кечикпей барып айтып келиңер деп сүйдөнүп, анан балпайып өз алдыга түшүп алып, сабакка ээрчитип кетер эле. Ошол студент болгон жылы ал кезде өңчөй чоңдор кийген ала буурул папакты филфактын деканы Сансызбай агайдын башынан көрдүм. Мен билгенден ала буурул папагым Жакасын папагына өңдөш пальтосун агай декан боло элек жылы парткомдун катчысы болуп турганда кийип чыкты окшойт. Ага чейин андай папак пальтону мен Правда газетиндеги Брежневди узатып тосуп алчу член политбюронун сүрөттөрүнөн эле көрбөсөм, жөн салды адамдардын башынан көрө элек болчумун. Кийин биздин СКнын биринчи секретары Турдакын Усубалиевди куду ошондой папак пальтосу менен телевизордон көрсөткөндө, ага окуй десе, бу кишинин папак пальтосу деле Сансызбай агайдыкына окшош тура деп койгом. Ошентип КМУнун филфагын 70-90 жылдары бүтүргөндөрдүн көбү ушул нукура алтындай сианид төгүлбөгөн Сансызбай агайдын ала буурул папагынан чыкканбыз. Январдын суук күндөрүнүн биринде сабактан таң атпай качып баратып Сансызбай агай менен беттешип калдым. Пальтосунун жакасын тип-тик кылып көтөрүп алган экен. Эмнегедир мойнуна сыздоок чыгып, оң солго бурула албай жаткан кишидей кожойгон агайым бет алдын түп-түз караган калыбынан жаспай келе жатып, адатынча салам айт элегим деле, алек салам артымдан ээрчи деди. Кайдан да чыга калдым эле. Дагы бир ишти тапшыра салат эмеспеми деп кежигим кер тартып ээрчип кетип баратам. 3-чү кабатка көтөрүлүп агайдын деканат менен маңдайлаш кабинетине кирдик. Бол жакамды түшүрө сал деди шашып. Пальтосунун жакасын төмөн түшүрдүм. Турабы, эңкейип мойнумду карачы деди. Турат дедим. Карасам ортосу жумуртканын агын окшоп, чет-чети тарам-тарам болуп карайып, агайдын мойнунан кыр аркасын көздөй сарыгып, былжырап бирдеме жаткан экен сай-сайлап. Мет тазалай сал деп бити артысын сунду. Арадан бери тазалап жибердим. Жакшы тазаладыңбы? Тазаладым агай. Жыттачы, жыт калган жокпу? Атырдыкынан башка жыт жок агай. Жолдон өтө бергенде шарт эттирди. Иттин мурдан түшө калгансыган атаңдын оозун урайын. Мойнум жылжый эле түштү. Өйдө карасам кылаарын кылып алып салпактап учуп баратат. Анан да кыйратып салгансып каак деп коет. Атаңдын башы дедим. Карга чыкса жакшы болот деп коюшат экен го агай. А жакшы болсо күнүгө ошол жерге барып мойнуңду богуна тосуп келчү деди агайым. Жанагы бети артысын урнага ыргытып атып. Кете берейинби? Кете бербегенде анан эмне кылмак элең? Келе тамеки. Агайга фильтрсиз памир пачкамды алып чыгып сундум да сыртка чыктым. Окуу корпусунун алды. Жылаңач бактар. Каргалар каалыгып жүрөт. Арасынан агайдын мойнуна бомба таштаган карганы таанып кала тургансып, улам-улам асманды карап коем. Көп өтпөй Сансызбай агай факультетке декан болуп чоңойду. Мен дептериме карга жөнүндө ыр жаздым. Асфальтка карга чышты. Кап-кара болуп алып аппак айна чышты. Кап-кара болуп алып каргалар кайда чышты. Сабакка келетканда Сансызбай байга чышты. Агайдын декан болуп ачылды жолу. Ура! Каргалар ыргыт кыла бомбаңарды башыма, моюнума батмакан чыгар бекен. Баратам жолугууга деп ыр жаздым. Ырымды ошол бойдон унутуп калыпмын. Кагаздарымды аралап жүрүп жакында таап алып, жакшы көргөн кызымды таап алгансып, сулуу кол жасмамды бир топко тиктеп олтурдум. Атаганат, айылдан келип шаардык боло албагандай эле кайра айылдык да боло албай, баарыбыз азыр шаардыктар да, айылдыктар да каттабай калган көпүрөлөргө окшоп сынып, талкаланып кала бердик. Кийин өзүм окуп бүткөн факультеттеги бир жолугушууда студенттер менден "Сиз өзүңүздү шаардыкмын деп ойлойсузбу?" деп сураганда, мына бул ырымды окуп берген элем. Арабасын тарткан менен элеттин, айылдыкта, шаардыктагы эмесмин. Күкүктөрдүн үнү тургай балдарым, күүсүн укпай өсүп барат теректин. Өзүмдөсүм издеп жүрүп кыраштым, өзөгүнө өрт түшкөн бир жыгачмын. Жылуулугун туулган жерди мындай кой, жытын билбей өсүп барат шыбаттын. Айыл, айыл, айыл десе кыйналам. Арманым бар асман жерге сыйбаган, көңүлүмдө сезе берем өзүмдү.
көпүрөдөй көп жыл мурун кыйралган деп. Сансызбай агай өмүрүнүн аягына дейре шаарда жашап өтсө да, таптакыр бузулбаган таза кыргыз бойдон калды. Бир жолу тамеки чегип турсак, агай деканаттан чыгып, балпайып даараткананы көздөй жөнөп калды. Коридордо турган 5-6 кыз шашып кетип, "Саламатсызбы агай" деп жиберди. Агай алардын кимдир экенин карабай туруп эле "Алейкум ассалам" деди да, бара түшүп, үнү кыздардын үнү экени эсине түштүбү, жалт бир карап алып, "Алейкум ассалам" деп коем да, "Саламатчылык" деп дааратканага кирип кетти. Агайдын нукура кыргыз экени кармаган калеминен тартып, баскан турганы менен какырынып түкүрүнгөнүнө чейин даана көрүнүп, куулук шумдугу жок бадырайган жүзүнөн айылдын жел аргысынын табы лапылдап уруп турар эле. Балким аны бизге жакындаткан өзгөчө касиеттердин бири да ушул болсо керек. Кээ бирде агайды атайлап эле кимдир бирөөлөр зордоп китеп жастырып, зордоп илимпоз кылып туруп, университеттин короосуна кийирип жибергенсип сезилчү. Жалаң кыргызча басып, кыргызча күлгөн агай тамекини да бай кедейге бөлбөй, көбүнчө куйругу жок тамеки чегип баратып тең жарымы калганда шилекейлеп өчүрүп, ширеңкесине тыгып туруп чөнтөгүнө салып алып, лекциясын окуп кире берели. Жалаң куйругу жок тамеки чеккендиктенби, же анын түтүнүнүн ышынанбы, билбейм, бармагым менен сөөмөйүмдүн башы акырындап саргайып кетти. Алгач корунуп жүрүп, анан Кудай жалгап, Сансызбай агайдын да баш бармагы менен сөөмөйүнүн саргарып турганын көргөндөн кийин, "Омей, агайдыкы деле саргарып кеткен турбайбы? Меники эмне болуп калыптыр" деп кадимкидей жаным жаялып, жыргап, эс ала түшкөм. Стипендиям түгөнүп, чала тоют болуп кабырылып жүргөн күндөрү агайымдын 2 жолу тамак алып берген жакшылыгы кантип эсимден чыксын. Сансызбай агайдын сабагындабыз. Агай бизге марксизм, ленинизм классиктери тил жөнүндө деген лекциясын окуп атат. Аңгыча арткы парталарда олтургандардын бири: "Агай, марксизм, ленинизм классиктери тил жөнүндө дегениңизди кечээ эле окубадыңыз беле" деди эле. "Эй, Маркс менен Ленин тил жөнүндө мындан башка макала жазбаса, атаңдын башын окуймбу" деп лекциясын улай берди. Группамдагы 25 балага староста болгонум менен деги эле мансаптуу адамдарды жандап басканды, жанына тура калып сүрөткө түшкөндү башынан жек көргөн жаным, тамак ичсе деле Сансызбай агай менен ичип, сыртка чыгып басса деле Сансызбай агай менен басып, аны көлөкөдөй коштоп жүргөн актив студенттерди туурап, аны менен чогуу баса албай койду. Сансызбай агайды ээрчип жүргөндөр 3 жылда бирден жаңыланып турчу. Биз келгенде Байсабай Бектурсун менен Жумагулов Ташпоо ээрчип жүргөн экен. 3 жылдан кийин агайды Мамбет Казиев Мады менен Алсейит Жусуп ээрчип калды. Ошондой ойду жок күндөрдүн биринде кырсык чалып, филфактын 3 кабатындагы декан Сансызбай Иманалиев деген жазуусу бар кабинеттин алдына мени окуудан чыгарабыз деп жетелеп келишти. Кезек күтүп туруп, энемден калган жалгыз уюмду сатып, ата-энемдин бейитине бата кылып, студент болдум деп илеп-желеп болуп келип, эптеп тапкан ырыс кешигимди эми минтип талайга чачып алганы жатканымды ойлоп, кокус окуудан чыгарып салса жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт болуп, Байкал Амур магистралына кетип калайын деген ойго бекип, агайлар менен эжейлерди көз алдымдан өткөрүп, аудиторияда калган күндөрүмдү бирден ырактап баштадым. Биринчи курстагы лекция эсимде. Келбети келишкен кара сур мугалим кирип келип эле Артемида жана Афродита, Европа жана Греция деп эле өмүрүбүздө угуп көрбөгөн аттарды алдыбызга боо кылып таштап салды. Оозубуз ачылды. Оозубуз ачылганын байкаган агай ого бетер күчөдү. Греция менен Римди жалгыз өзү кулаткансып сүйлөдү. Биз эми дал ошол байыркы маданияттын урандыларына чогуу барабыз. Сиздер ал жерден Зевс, Гера, Гефес, Посейдон өңдүү Олимп кудайлары менен таанышасыздар деп шаңшыды. Марксизм, ленинизм классиктери байыркы Греция менен Рим болбогондо, азыркы Европа болмок эмес деп бекеринен айткан эмес. Капырай, же колуна кармаган китеби, же жазып алган бир барак кагазы жок. Обдулса эле сөзү төгүлгөн. Оосуна эле кудайлар куюлган мындай тирукмуш мугалимди тирүү көргөнүмө ишене албай, муюп, суктанып угуп олтурдум. Андан да лекциясын жөн окубай, аркы терки басып, колун шилтегилеп, жулунуп окуйт экен. Жазып үлгүрмөк тургай, угуп үлгүргөнгө шаабыз жетпей калды. Агайыбыз аудиторияга кандай келип кирсе, так ошондой көстөн кайын болду.
антикалык адабияттан берген Кадыркулов деген агай ушул экен деп бирөө шыбырады. Мен дүңгүрөп, ошол лекциядан кийин бирөө ушалап туруп ыргытып жиберген кагазга окшоп турдум. Көрсө айылдан жаңы эле келип, кыргыздын каныбызга жедеп сиңип бүткөн, ыкшоо, кайдыгер жашоо тирчилигинин жылуу колтугунан чыкпай өскөн, баарына тийди качты мамиле жасап, дөөлөткө кол жоорутуп, көз оорутуп жетпей эле оңойлтоң жеткиси келген, билимге чоркок, илим азабынан ыракат алгандан көрө студент болгондон көбүрөөк ыракат алган биз өңдүү элет баш балдарга билимдүү болуп көрүнүш үчүн ашып ташканда эле билимдин кереги жок экен. Адабият сабагынан эч кандай эрөөн төрөөнү жок эле. Кара көзүбүздү качайтып туруп, кадимки эле 10-класста биз окуп келген Кыргыз совет адабияты окуу китебин алдына жайып алып, лекциясын окуган Чотпаева эже эсте калды. Эже тааныш элек жатып эле: "Доцент Чотпаева деген мен болом. Лекциямды үтүр чекитине дейре калтырбастан тытынып жазып албасаңар, кийин таппай каласыңар. Мындай лекция бир менде бир архивде гана бар" деп, анысын сабак сайын кайталап, жалаң шагырап Кытайга үркүп барып, ата-энелеринен айрылып, жетим калып, Уйгур, Кытай, Дунган байларына малай болгон акын жазуучулардын өмүр баяндарын окуй берер эле. Бир жолу эжекебиз сабагын өтүп жатып эле: "Эркек балдар көзүңөрдү жумуп тургула" деди да. Эмне баласы бар экенин билбейм, ушул көйнөгүмдү кийсем эле аллергим кармап, этим кычыша баштайт деп сүйлөнүп, бомбаркыт көйнөгүн өйдө түрүнүп алып этин тырманып атыптыр. Көзүмдү кайра жума салдым. Эжебиз эртеси да, андан кийин да жалаң атлес көйнөкчөн жүрдү. Биз окуган журналисттик бөлүмдө 6 айында төрөлүп чарчап калган балага окшогон кодура сабактар өтө көп болчу. Ошондойлордун бири идеологиялык иштердин пропагандасы менен методдорунун илимий негиздери дегени беле, же башкасы беле. Ошондон берген агай бизди зачет менен коркутуп жүрүп, бир күнү эле туфлинин бир жак боосун жоготуп алганбы, алюминий зым менен байлап келген бойдон өзү да дайынсыз жок болду. Мындан ары ушул агайыңар сабак берет деп Саныспай агай бир күнү шыргый бойлуу жаш мугалимди таштап баса берди. Жаңа агайыбыз ишке шымалана киришип, күнүгө конспект текшерип, конспектти жазбагандарыбызга балча айтып, 2 коюп келатты. "Сенин конспектиң гана дүйшейип, сагайтып жатам" деп агай жаныма токтоду. Мен эмне дээримди билбей буйдала түшкөндө курсташым мады: "Агай, Дүйшеев деген совет министринин председатели Арстанбек Дүйшеевдин бир тууган иниси болот" деп жиберди. Асманда турган агайым заматта жерге талп дей түштү. "Эми сизге 2 койсок болбойт да. Эми сиз мындан кийин мындай кылбайсыз да" деп эле бечара агайым шашып шыбырап, эмне кыларын билбей турган ошондогу кебетеси азырда көз алдымда турат. Бири тарап баратса, бири сабакка келип жаткан студенттердин арасынан көөнөрүп бараткан кыргыз калпак кийип, колуна портфель көтөргөн кишини биз өмүр бою окуусун бүтпөй келаткан заочниктердин бири болсо керек деп ойлогонбуз. Анын үстүнө кыргыз лимпосттордун көбү агесте оруш шляпа кийбесе, кыргыз калпагын дээрлик кийишчү эмес. СК олтурган имараттын тушунда баратып, ак үйдүн терезесин карап туруп тилиңди көргөзүп койгондун өзү эле эрдик саналган ал кезде, ак калпак кийип жүргөндүн өзү да андан ашкан эрдик эле. Анан бир күнү эле баягы кыргыз калпакчан киши бизге кирип келип, илимий коммунизм деген сабактан лекция окуй тургандыгын угусту. Маңдайыбызда кызыл өңгөчү күйүп айыккан кишиникиндей чыйылдап, өзү Бишкекте турган менен үнү те кордойдун ар жагынан араң чыккансыган киши турду. Сүйлөп атып да көзүн ирмебестен тикирейип тиктей берет экен. Тиктеген бойдон сүйлөй берет экен. Көрсө бул агай студенттер атын угаар менен кыйрысынан ургандай кыз жүзерин кызып жиберген КМУнун атактуу профессорлорунун бири, тарых илимдеринин доктору Ашымкан Өмүралиев экен. Жүрөгүбүз шуудей түштү. Ашымкан агай акмак улак болуп калган бизди ат тиштей тиштеп, кычкачтай кысты. Бөлөк сабактан качып безип кетчү жаныбыз. Илимий коммунизм дегенде коммунизмге бараткансып, өзүбүз эле чуркап калдык. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин "Агындылар" аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.